Аман Нааматов атанын сурагында 11-бөлүк акыркы. Ашмара шаары, мындай айтканда 9 жолдун тоому. Улуу жибек жолу ортосунан өтөт. Төө ашуудан ашып түшкөн жүргүнчүлөр тиеп өтөт. Түштүктүн өрүк мейзи, курут, майы, дүр дүнүйөсү адегенде Ашмаранын базарларына толот. Артканы чыгышка Бишкекке кетет. Суусамырдын казысы таман бээлери, үйдөй чоң букалары, куйругун көтөрө албай очорулган ириктери келет, машине болуп. Батышы казактар менен улагалаш. Алар келет дан кербенин чубатып, жылкы менен койлорун айдап. Ашмара базары казан болуп турган чагы. Атагы Орто Азия, Кытай, Индия, Пакистан, Орусияга чейин маалым. Баш аягы бир аэропорттун аймагындай жерди ээлеп жаткан чоң базардын ичинде ондогон базарлары бар. Бир жагында машине базар, пай-о, көз жоосун алат го чиркин. Кечке кыдырсаң, көрүп бүтө албассың. Германиядан келген автомашиналар, Япония, Кореядан келген укмуштар, Орусияныкы, жеңил машинелер, жүк ташыгычтар, бир жагында айыл чарбасынын техникалары. Айылдык дыйкандар самсып ушу жерде. Сатып алып жаткандары бар. Жөн эле көрүп суктанып кыялга батып жүргөндөрү да бар. Дагы бир дарбазасынан кирсең мал базар. Кой эчкисин мааратып, жылкыларын туйлатып, торпок уюн мөөрөтүп, ортомчулар жанын жеп, бири кымбат сатып сүйүнсө, бири арзан сатып алып күйүнүп, арзан сатып ийгени күйүнүп. Бирлери сатып алып чыгып баратышса, бирлери сатканы кирип бара жатышканы. Жолдон алып сатарлар тосуп, аке-жакелешип, акчасын көргөзүшүп, баштарын айлантышып, эстерин оодарып жатышканы. Дагы бир базар Дүң базар. Дүнүйө деген ушул жерде. Контейнер болуп тизилип, алардын ар бири эле бир вагон, ар бири эле дүкөн. Кийимдин 1000 түрү бар бул жерде. Ич кийим, тыш кийим, баш кийим. Кытайдан, Индиядан, Пакистандан, Түркиядан, Ирандан, Арабтан, Европанын шаарларынан, Орусиядан келген. Кантип келип калды? Таң бересиң. Келип атканы, кайра эле машине кылып алып кетип атканы. Кайдан келдиңер? Ташкенттен, Алматыдан, Тажикстандан. Кайда алып барасыңар? Өзүбүзгө, базарга. Күнү түнү ушул тегирмен. Токтобойт, убап чубаган эл, агылган эл. Андан нары Көк базар, Дан базар, Көрпөй-шөрпөй базар. Эмне издесең табасың, тобо, ашкана деген ушул жерде. Ресторан, кафе, сапар жүргөндөр токтошот. Туристтер токтошот. Конуп түнөп сонуркаганы тараганча кыдырып тажагыча жүрүшөт. Ууру кескилер, качып тозгондор, наркозаттарды, героин, гашиш издегендер, алар менен соода кылгандарды издегендерди акмалап артынан түшкөндөр, рекеттер, жашыруун бандалар, кимдер гана жок. Не деген кубаттуу зор күч бул базарың. Күндүк кирешеси миллиондорду чапчыса керек. Республиканын жылдык кирешесинде эле бар го, а балким андан да көп чыгар. Текшерип аткан ким бар? Коррупция, мафияга айланып бүткөн. Бажычылар, салыкчылар жемжейт бул жерден. Милицияң бийликтегилер, шаар башчың жемжейт. Жогору жактагылардын кудайлары кез-кези менен чоң сугунуп, ооздору майга толуп, унчук албай отурушат. Аларга жем берип, май сугунтуп, өтүкчү айткандай лактырып, кылгыртып турган саяк. Саякты принц Мусага айланткан маэстро. Маэстрону кудай кылган көк дөбөдөгү мечиттин бункеринде эчен жылдарга аэстей кубат бере турган нарко жүктөр. Саяк депутат болгону ишмердигинен мурда ишкерлик шыга артты.
Өзгөчө баягы Астархан фирмасынын иши жабылган күндөн тартып Саякка канат бүттү. Акчанын касиеттүү күчүнө ошондо көзү жетти. Акчаң болсо бийликти сатып алса болот турбайбы? Таң көрүү. Байлыкты көрүп пайгамбар жолдон чыгыптыр. Тегин жерден айтылбаптыр го. Акчаң бар, бийлик сенде экен да, деди. Өзүнө укмуш ачылыш жасады. Ага ишенди. Тартынбай, тайманбай ишке киришти. Маэстронун айткандары кулагына угулуп турду. Биринчи кезекте мүлктүн кудайларын колго алгын. Эң керектүү министрлерди колго ал. Алардан коркпо, качпа. Алар деле бизге окшогон кишилер. Байлыкты, акчаны көргөндө жолунан чыгып келет, торуңа түшүп берет, деп турду маэстро. Алгачкы ишкерлигин ал бая Арзул Кенжебековичтикинде таанышкан Бакирдин байкеси аркылуу баштады. Ашмарадагы пиво заводун банкрот кылышты да Итбекерге Саякта экеси Жанышка алып берди. Жаныша дегенде жаабы ой качты. Жок, рахмат жээним, айланайын. Бул жакшылыгыңа 1000 мертебе ыраазымын. Мени жөн кой. Эмнеге качып атасыз? Директор болуп көргөн эмесмин. Эми көрөсүз. Өндүрүш жөнүндө түшүнүгүм жок. Эми болот. Иштей албай уят болом. Сени да уят кылам. Үйрөтөбүз. Акчанын жыргалын билип алгандан кийин Тайке, мени дагы үйрөтө баштайсыз. Мен кароолчу боло алам. Складыңды кармап берейин. Директор боло албайм. Жок, Тайке, сиз менчик ээси болосуз. Угуп туруңуз. Башыңызга бир келген ырыскыдан качсаңыз, анда сизге ырыскы жукпайт. Коркпоңуз. Саяк бир саатча мээсин чакты. Эмне кылуу керектигин айтты. Кимдер менен иштейт, аны айтты. Куулук шумдуктарын кошо айтты. Бийликтегилер, салыкчылар колдоп турарын айтты. Жашыруун сырларынын четин чыгарып, ошондо барып Тайкеси жибиди. Бел байлады. Тобокел, барып берейин, деп макул болду. Арадан жыл өтүп-өтпөй баягы иштей албайм деген Жаныш Тайкесин көрүп ал. Пиволорун Ашмара гана эмес, ары жактагы коңшулаш казактардын бир аймагына таратты. Чыгышы Бишкекке жайылды. Ашмара шаарынын ар бир рестораны, кафеси, дүкөнү, пивоханасы жалаң гана Жаныштын чыгарган пивосу менен суусунду кандырып тура турган болушту. Жаныш адамдарды жалдап иштетүүнүн жаңы жолун тапты. Заводдо аазканасындагы адамдарына эмгек акыларын берет. Алар заводдун башчылары, адистери. Калган кара жумуштагыларга акы төлөө жок го эсе. Кара жумуштагылар дайыма иштеген жумушчулар эмес. Иши жок, үй жайы жок, ким экендиктерин далилдеген документтери да жок, селсаяктар, качкындар, бомждар. Аларды иштетүү завод үчүн пайда экен да. Бекер жумушчу күчү тура. Арзанга, бекерге түшөт тура көрсө. Бир күндүк оокат үчүн иштөөчүлөр ого эле көп экен көрсө. Алар эч кандай талап кое алышпайт, арыздана да алышпайт. Анча-мынча адегилер чыкса, өпкөгө бир коюп, көчүккө бир тээп заводдун дарбазасынан тышка чыгарып салышат. Ал кетсе ордуна 5-6 келишет жалдырап, бекер эле иштеп берели. Курсагыбыз тойсой эле болду дешип. Алардын убайын көргөн Жаныш башкаларды карабай калды. Айылдаштарынан, тууган-тушкандарынан кача турган болду. Ишиңе орноштур деп айтат деп качат. Киреше агылып келе баштады. Шаардагы башкы көчөлөрдүн биринде көркү көз тайгылткан Жаныш рестораны курулду. Той, оюн зоок ушул жерде. Шаардыктар гана эмес, айылдыктар келишип тойлорун өткөрүшөт. Бир ай мурда кабарлашып, той өтчүгүндү ээлеп алышат. Пиво заводун менчиктеген жылы Саяк май, маргарин жасай турган комбинатты да сатып алды. Анын ээси балдызы Манаткүл Нураковна болду. Май комбинаттын чыгарган продукциясы абдан кирешелүү боло баштады. Элдин талабы өстү. Келечекте комбинаттын кубаттуулугу Орто Азия гана эмес, Орусияга чейин жете турганын маэстронун эсепчилери божомолдоп чыгышкан соң, маэстронун өзү Ашмара шаарына кызыга баштады. Анан жайгашкан жерин, мүмкүндүктөрүн, эртеңин анализдеп чыккан соң Саякты кепке тартты. Ар кай жакка чабылып отурбай Ашмара шаарына бекем жайгашабыз.
Бишкектен жер алсакпы деген аракетим бар. Антсең ашыкча болбойт, аракеттене бер. Бирок бизге эң ыңгайлуусу Ашмара. Биринчиден жеркенен, каалаган жериңден сатып аласың. Жергиликтүү бийликти колуңа ала алдыңбы? Эмне сурасам азыр жок дешпейт. Кез-кези менен жем таштап кызыктырып тур. Экинчиден Ашмаранын эли көбөйдү, келгиндер көбөйдү. Эгер тоо кен комбинатын Орусияга иштете баштаса, эл дагы көбөйөт. Бул жакшы. Үчүнчүдөн биз менен атаандаша турган байлар азырынча Бишкек тарапта болуп, бул жакка көңүл бурула элек. Учурдан пайдаланып, 1-2 жыл ичинде Ашмараны бүтүндөй ээлеп, урагыс болуп калуубуз керек. Эми базар ач. Жөнөкөй эмес. Аны мен да ойлогом. Ашмараны илгертеден бери келе жаткан өзүнүн базары бар. Бул жактын эли көнүп калган. Дагы бир базар ачканда анчалык болбойт го деп кайра айнып койгом. Ачыш керек. Бишкектин Дордою эмес, Ташкент, Алматынын чоң базарлары бул жактан келип дөң соода кылып кеткендей базар ачабыз. Эски базарды биздики куруп бүтөөрү менен шаардын архитектуралык курулушуна тоскоол болот дедиртип, жаптырып салабыз. Ого, бул ой эч кимдин оюна келбейт. Саяк маэстрого суктанды, карады. Маэстро укмаксан кебин улады. Сайхан, сен бажы, салык жагындагыларды дурустадыңбы? Ал жак ойдогудай. Ойдогудай болсо кыргыз-казак четиндеги бажы биздин колго өтсүн. Өз кишилерибиз болсун. Базарыбыз ачылары менен Орусия, Европага чыга турган жол биз үчүн дайыма ачык туруусу керек. Орусия аркылуу бизге жүк тынбай келет. Түшүндүм. Иш көп Сайхан мырза, чамдагын. Айтпасаңыз да азыр ойлонгонум эле сиз айткандар ишке ашат буйруса. Ашмара базары ошондон кийин курулган, тез да курулган, тез эле гүлдөп өнүгө баштады. Жакындан бери маэстро Саяктын жанын койбой, Ашмара аба жолдорун ачалы дей баштады. Бир кезде бул жерде самолеттор конучу аэродром болгон. Кийин иштетпей конуш көчүрүп кетишкен. Аэродром бүгүн да иштесе болот. Эч жери бузулган эмес. Унут калды. Азыр жаңыда машина айдоону үйрөнгөндөрдүн сүйүктүү жерине айланган. Жаңыласа эле учактар кончу чакан аэродром болчудай. Шаардын өзүнүн бийлиги болгону менен Ашмара шаары бүтүндөй маэстро Саяктын менчигине айланып баратты. Кийинки жылдары Ула Абышка өзгөрүлүп кетти. Баягыдай той аштарга барганы аздап, эл чогулган жерден качып калды. Жалгыздап, күңгүрөнүп, ойго батып отура берет. Бирөөлөр келсе сөзү жакшы эле накыл кептерди көп айтчу. Эми үн катпайт. Бир нерсе сурасаң 1-2 сөз менен жооп берип, көп сүймөн күрөбөйт. Кээде кемпири кепке тартканга аракет кылат. Абышка, эмне болду сага? Карыдык. Бир жериң ооруйт сенин. Жүрөгүң ооруса уулуңа айт. Кандай гана мыкты доктурга көргөзөт дейсиң. Кандай сонун ооруканага алып барып жаткырат дейсиң. Акча төлөп берсе бөпөлөп гана турат дейт доктуруң. Айыкпайт. Айыкпагандай ал эмне болгон оору? Жакшылап дарылса айыгат эле. Меники айыкпайт. Жөн, карыганда тескери сүйлөбөй. Же айный баштагансыңбы? Баштаганыма көп болду. Саяк Жанышка пиво заводун балдызына май жасоочу комбинаты менчиктеп бергенден тартып, Ула Абышканын уулуна карата шек саноосу күч алды. Ансыз да уулу депутат болгону, жүргөн турганы, төгүлүп чачылганы, өзүн билемдиги, тартип мыйзамдын чегинен иш кылганы башкалар үчүн болбойт. Ага болоту жакчу эмес. Уулу ага өкмөттүн эскирген эң баш эрке баласындай көрүнүп кетчү кээде. Эл болгон соң кыйын да, көрүп билип, угуп турушат. Депутаттар өздөрү үчүн укмуштай камкордуктарды көрүп алышкан. Бир эмес 2-ден 3-төн жардамчылары бар. Жөнөкөй телефон менен сүйлөшпөйт, сотовой менен гана сүйлөшөт. Анын баары акча турат. Астында машина каалашынча менишет. Айлык, сыйлык, стипендия жолуна чөнтөгүнө, мейман күткөнгө, атүгүл жеке үй бүлөсүндөгү той салтанатынын чыгымын да депутаттыктын чеңгээлинин эсебинен. Деп угуп отурсаң бир укмуш. Бир ирет уулу менен жай отуруп калып уккандарын айтып, ушулар чынбы десе, чын ата деп барбаңдап жатпайбы уулу. Ошондо көңүлү чөгө түшкөн атанын.
Силерге ишенип, силерден бир жакшылык болот деп үмүт кылып отурса, силер өз каныңарды эле көрөт турбайсыңарбы? Чендебей көрөт экенсиңер. Тартынбай, уялбай, ачуусу менен бир топ айтты. Элдин айткандарын айтты. Депутат деген эң ардактуу, сыймыктуу кызматты силер жеп ичкен, элге жек көрүмчү кызмат орунга айландырдыңар. Булгадыңар, ишеничти кетирдиңер, деди. Эми баары эле эмес демиш болуп аягын күлкүгө айлантып кутулган уулу. Ула Абышканын жүрөк оорусу ушул. Кандайча болуп саяк кыйын боло калды. Ырас баягы мечит курдуртканына ыраазы болгон ата, кубанган. Сырттан грант таап, аны өз айылына алып келгенине жетине албай уулун алкаган. Абышка саяктын бул эрдигинен кадимкидей кубат алып, көңүлү өсүп, жашара түшкөнсүгөн. Бирок андан кийинкилери, уккан кулак ишене бербеген иштери, чоңдорду, акимдерди дароо эле макулдатып, анан эле аларың саяктын артынан ээрчип ага көмөктөш, тилектеш боло калышканы Ула Абышканы катуу ойлончу болду. Ула деле караңгы адам эмес. Ула деле азыркынын заң законун билет. Ошол эле саяк мамиле түзгөн мыктылар бекер макул болбойт. Саяктын ширин сөздөрүнө жибий койбойт. Алган болуу керек. Акчалай алдыбы, башкача алдыбы. Алган үчүн беришти да. Бирок саяк анча акчаны кайдан таап жүрөт? Ким берип жүрөт? Пиво заводуна деле жумшалган акча. Абышканын өз акылында эсептеп, эсеби жетпей төбө чачы тик турган. Жок, бул саяктын акчасы эмес. Андай акчаны 100 жылдап чогултсак да бир бөлүгүнө жетпейт. Таза акча эмес. Шойкоңу бар, баламдын, шойкоңу, деп иштен сызат. Ойго батат, кемпирине айтайын дейт. Антсе кулак мени жеп, өз балаңды жаман ойлоп алжыган чал деп жеме угат. Өзүнчө бир алдым жуттум топ бар болуу керек. Болгондо да ажыдаардай алкымдары чоң немелер. Миллионду бир эле сугунгандар, деп божомолдоп, өзү чочуп, тубай, оозуңа таш акмак чал. О, Кудайым, аныгын билбей туруп бирөөлөргө күнөө такпайын, кечире көр пендеңди, деп Кудайына жалынат. Кантсе да Ула Абышка бир нерсени так туюп олтурду. Уулу саяк жолунан адашкан. Ата болуп туруп ошого жол берип жибергенине өкүнөт, басынат, өзүнүн алсыздыгын сезип аргасы куруйт. Өзүнчө акыл калчап, күңгүрөнөт, сүйлөнөт. Таң чайын, эшектин гана баласы. Кайдан чыга калды бу? Жерден чыга калдыбы? Асмандан түштүбү? Ойба, деп энесинин курсагынан чыккандан тартып оозуна сары май салып, ассалому алейкумдан баштадык эле го. Деп ахлакка оролуп, ар-намыс менен азыктанып, салт адаттын чордонунда чоңойгон. Ата-анасы атын уккан, таягын жеген, айылдын тарбия таалимин алган. Анан буга эмне болду? Кандайча чектен чыгып кетти? Ула Абышканын башы катат, санаа тартат, жооп издейт. Кыргыз мыкты чыккан баладан кимдин уулусуң деп сурайт. Жаман чыккан баладан да кимдин уулусуң деп сурайт. Өзүнөн да мурда атасы ким экенин билгиси келет. Демек кеп атасында жатат. Саяктын атасы ким? Мен, Ула. Ула деген карыган эшек болбосо уулум ушундай болот беле. Атасы болуп туруп, тирүү болуп туруп, көрүп билип туруп, эмне жүрөм сүйрөлүп, колуна өлүп бербей, ата сурагына албай, эмгиче эмне жүрөм? Же муну суракка ала тургандар барбы? Болсо кимдер? Өкмөтпү? Жок, өкмөтүң тескебейт. Прокурорбу? Прокуроруң да тескебейт. Түгүл сотто деп колун байлап алдына айдап барып берсең да соттобойт. Карга карганын көзүн чукубайт да. Ой, иттер ой, деп Абышка күйгөндөн башын чайкады. Баягы таягы менен жер чапты, чырмалышып, оролушуп, тамырларын тереңге кең жайып алышкан. Бирөөсүнүн кыя чапсаң экинчиси чыга келет. Өлбөйт да. Аларга ишенсең ата журтсуз каласың. Ошол коркунучтун карааны жакындап келет. Азаптуу кыргызымдын азабы алдыда окшобойбу? Андай болсо Ула Абышка жан барбы сенде? Кыймылда, атасысың. Ал суракка балаңды.
Адашкан уулуңду түз жолго сал. Кеч болуп кете элегинде. Акылың мененби, күчтөппү, сал түз жолго. Сактап кал элиңди бир баладан. Колуңан келбесе атанын колунан кантип келбесин? Келет. Ула абышканын бүтүмү ушундай болду. Көкдөбө айылындагы мечит турган жерден тартып, аркы туура арык айылынын тушуна чейин тоо этеги алма бак. Бир кезде колхоз болуп турган чакта алма көчөттөрүн отургузушкан. Алманын ар кандай сорттору бар. Эрте быша турганы, бир кар жагыча саргайып, дагы бири көк болуп, башкасы кочкул кызыл тартып, нурданып, көз тайгылтып, шилекейиңди жуткузуп, аргасыз колуңду создуруп, шагында үзүлүп түшпөгөн, шамалга да, жанга да туруштук берип тура берген эң сонун алмалар бар. Алмуруттар бар, нечен түрү өрүктөр. Колхоз кыйрагандан кийин кароосуз калып таламайга түштү. Жаш көчөттөрдү күздө жазда уурдап, көчүрүп кетип жатышты. Саяк депутат болгон жылы айыл өкмөтүнүн төрагасы келди. Сөз бар, Саке. Кел Намазбек. Айыл өкмөтүнүн сөзүн укпасак болбос. Айылдагы алма багын таратып жатабыз, сатып. Кимдерге? Айылдагыларга. Билесиң не деген алма баг? Тоо этек жагын сага деп 2-3 гектарын кармап турам. Мен алам десем эле ала беремби? Сенин да үлүшүң бар, колхоздо мүчө элең да. Алып кал, атаңды, апаңды кошуп. Алсам көп алам, аркы жылгаларды да кошуп алам. Мисте токоюмбу? Бере аласыңбы? Намазбек ойлонуп калды. Ал жакты сатса болорун же болбосун билбей турду. Мисте токою колхоздукубу? Колхоздун жери. Мистелерди биз мектепте экенде эле отургузбадык беле? Анда сенин колуңда экен да. Ооба. Эмне унчукпайсың? Же өзүңө менчиктеп алдың беле? Менчиктеп алсаң талашпайм. Жок, ишенсең ал жак деле оюмда жок. Берем. Мен кызыгып мыйзамдуулук жагын карап көрөйүн дегенде. Рахмат, Намазбек, жакын арада барып калам, өзүңдү да ыраазы кылам. Жок, доспуз да демиш болуп каткырып күлгөнү менен Намазбек буйруса Саяк куру калтырбайт деп үмүткөр кайтты. Саяктын эсине мечиттин кароолчусу Ашыркул, карыздан баштары арылбай жүргөн Нияз, Кыяз, Калыбай, Телтай түштү. Аларга бир кезде Саяк жардамын берген. Балдарына окуу китептерин, кийим-кечек алып берген. Карыздар алар. Саяк ошолорду пайдаланмак болду. Ар бири менен жеке сүйлөштү. Эндетип алып чыгып, калп эле эс алып жүргөн болуп көрүнүп, машинесинен ак моюндан алып чыгып, бышкан эттен кесип алдыга жайып, стаканга баса куюп көтөртүп, кызыган кезде оюндагысын кылайтып, тигинин баш терисин байкап, балейнин жок дегениби байкуштар. Алы жаны калышпай, ушул учурда Саяк эмне десе бардыгына макул эле алар. Саяктын куулугу, амалы жөнөкөй эле. Алмабакты бөлүп сата башташкан. Сатып алганга бардыгынын эле дарамети келбейт экен. Сатып алмак тургай өз үлүшүнө тийген жерин иштете албай отургандар канча. Саяк жагдайды көрөрү менен мындай ыңгайды колдон чыгаргысы келбеди. Айылдагы баягы 5 курташын пайдаланды. Жерди аларга жаздырып акчасын төлөп, бардыгын мыйзамга тууралап, анан алардан сатып алган кылып өз менчигине айлантып коймок. Убара болбойсуң, дос, акчасын өзүм төлөйм. Алма багына кете турган чыгымдар, трактор, чөп чапкыч, соко, дары-дармек бүтүндөй өзүмдөн. Өзүңө, үй бүлөң менен иш табылат, эмгек акыңар болот. Жыргап гана жата бергиле, силерге да пайда, мага да пайда. Макул айланайын, Саяк, макул. Бул макулдукту өзүңдөн бөлөк жан адам билбесин. Түшүнөм, айланайын. Душман көп, көрө албастар көп, айтпай калайын. Анда Намазбектин намына арыз жазып өткөр. Канча сатып алам? Гектарлап ал, Намазбекке айтып коем, билет ал. Ошондогу алып калган алма бак, андан өйдө тоо борундагы жылга жыгыттардагы мисте токою, андан өйдө тектердеги кең жайык бүтүндөй Саяктын карамагына өттү. Корук кылып бөлөк бөтөн мал киргизбейт. Ашыркул келинчеги менен Кыяз, Нияз, Калыбай, Телтай бүтүндөй үй бүлөлөрү менен алмада. Бири жылкы багат, бири кой багат. Калыбай Саяктын букаларын багат.
эски кой сарайды Саяк деген кошо сатып алган. Сатып алган жылы курулушчулар пайда боло калышты. Машина кирпич келди, цементи, куму, жыгачы. Курулушка керектүүлөр мыгына чейин келип калды. Тобо. Саяк Калыбайды айылдан көчүрүп келди. Сарай сеники, бул жердеги болгон мүлктүн баардыгы сеники. Баш көз бол, бир мык дайынсыз жоголбосун. Ой, жоголбойт Саке, эми мен деле бала эмесмин. Букаларды багасың, жем чөп болот, кийин саан уйгармайбыз, иш көп. О, болсун. Ага чейин курулуш бүткүчө кароолчу бол. Болбогондо карабасаң эмеле талап кетпейби? Сак болсоң, түндөсү келишип, өзүңдү жыгачап, керектүүсүн жүктөп кете беришет. Нең турайын десең, эгер мени капа кылбай, мухлит-сухлитти жок кылып, жакшы кызмат кылып берсең, Калыбай, кор кылбайм. Кекиртектен толуп жашайсың. Кадырың жан болсун, жакшылыгыңа жакшылык Саке, өлүп берем керек болсо. Макулдаштык анда. Калыбай айтканын айткандай аткарып, күнү-түнү сарайдан кетпей, чачылганын жыйып терип, өз мүлкүндөй карады. Балдары кошо чуркап жүрүштү жардамдашып. Бул жерге көчүп келишкени оокат тирилиги жүрүп, нанды кенен жешип. Канча убакыттан бери акча көрбөгөн байкуштар Саяк берип кеткенин көздөн учкан керектерине алышып. Балдар кыздары буту баштарына жаңырып калышты. Аңгычакты сарай жаңыланып бүттү. Тегереги коргондолуп, уй сарайы өзүнчө, семиртиле тургандарына өзүнчө жай салынып, жем сактала турган кампалар, чөп жыйыла турган жай, кык чыгарылса анысы оңой эле эңкейиш аркылуу коктуга, ал жерден чирип, жер семирткич катары талаага тартылып кете турган баардыгы алдын ала эске алынып жасалган. Калыбай кээде үй бүлөсү менен жайма-жай отурушканда кеп кылып калышат. Ойбой, не деген курулуш болду, а? Канча акча кетти, таң калып жатышат эл. Ушунча бай экен, Саяк байке. Кредит алат го, каалашынча алат экен да. Депутат болсо закондордун баардыгын билет. Кайдан алышты дагы билет, чоңдордун баардыгын тааныйт чыгар. Канча мал багар экенбиз. Бир ферманын уйлары болот деген. Көп өтпөй 9 торпок алып келишти. Маңгайып баардыгы окшош, семиртилип ноопас болчу. Эт берчү торпоктор дешти. Аларга кошуп жей турган жемдерин кошо тартып келишти. Калыбай букаларды багасың десе, жайтка чыгарып кечкисин бир жем берип коем деп ойлоп жүргөн. Бордой турган торпогуңду семиртүүнүн өзүнүн эрежеси, тартиби болот тура. Атайын Адиско сыягы, Мамажан деген жигит экен 3 күн жатып, Калыбайга көргөзүп, жемди даярдоону үйрөтүп, тоюттандыруунун эрежесин дубалга илип, аны бекем сактоо керектигин улам-улам эскертип, Калыбайды иштетип, анын малды асыроого толук жөндөмү бардыгына ишенгенден кийин кетти. Бордоп семирткенин жаш баланы бөпөлөп күнү-түнү карагандан айырмасы жок экен. Убагы менен суу бересиң, убагы менен жем бересиң, чөп бересиң. Ашык кеми жок ченеми менен бересиң. Астын тазалайсың, аштоосун тазалап, улам чөбүн жаңыртып турасың. Түнү да ошондой. Бул уй баласы жарыктык тойгону билбеген айбан болот экен, же тойбойт окшобойбу, жей эле берет. Арадан бир жума өткөндөн кийин дагы 9 торпок келди. Анын дагы 9-ду келгенде сарай толду. Ар бири чынжыр менен байлашты. Иш дегенди ошондо көрүп ал. Калыбай, аялы, баласы, кызы менен чуркап жүрүштү. Кампанын ичи жемге, ары жактагы чоң-чоңкур жомго толду. Жалаң эле жемди 4-5 түрү бар жемдин. Саяк жанында Мамажан, анан дагы бир көлтөйгөн бирөө келишти. Торпокторду көрүштү, кампаларды, жем чөбүн, кык чыгарган агрегаттарды, күйгөн жарыктарды, сарайдын айланасын бүт кыдырып көрүшүп, бир топко сүйлөшүп, бир нерсени макулдашып жатышты. Үзүл-кезил сөздөрү угула калып жатты. Кеминде 10 киши керек. Бригада болот. Саан уйду көбөйтүү керек. Манаткүл Нураковна суранып жатат. Тездет, агрегаттарды унутпа. Кетеринде Саяк айлыгың деп Калыбайга 3000 сом карматты. Уун, чай, сахар, майың өзүнчө. Жакында таштап кетишет. Дагы эмне керек? Рахмат, Саке.
Ишенгеним өзүң баардык ойдогудай болсун. Аракеттенен баарыбыз чуркап жатабыз. Чуркабасаң оокат жок. Билем. Баса эскертип коеюн. Бул жакта бөтөн бирөөлөрдү киргизбе. Бекназар молдого гана улуксат. Жок, киргизбейм. Сен жок дегениң менен айылдын адамдары билем го. Тынбай келе беришет, кыдырып көрүшөт. Бордого аткан турбайсыңбы? Кайдан алдың, канчадан алдың? Акчаны кайдан таптың? Сөзсүз да. Жемди көрүшпөсүн. Бир бөтөлкөсүн көтөрүп алып, бир эле мешок берип кой деп, бири кетсе экинчиси келет. Аның ырас, жолотпой калайын. Ошондуктан дарбаза бар, эшик бар. Бирөөлөр келсе сырттан сүйлөш. Кыргызчылыкты койгун. Нан ооз тей, чай ич дегичекти ишти бүлүндүргөнүң. Туура. Убадабыз убада, калбай. Убадага турбасаң кийин мага таарынба. Менде айоо деген болбойт. Көрүп турасың кандай иштер башталып жатат. 700-800 жумушчу керек мага. Мөмө жемиш комбинатын иштетем. Канаттууларды кармайбыз. Эң майлуу жер сенде. Аны баалай бил, сактай бил. Уй ферманын башчысы, ээси сенсиң. Макул Саке, ишен мага. Сени менен оокатым өтө баштады го. Ошен. Жеке менчик дегениң иштетет тура адамды. Чуркатат экен күнү түнү. Эсеп кысап менен түндү тосуп, эсеп кысап менен күнү башталат экен. Пайда түшүрүү, киреше алып келүү үчүн не деген амал айлаларды жасабайт. Кандай гана опурталдуу иштерге барбайт. Кол алдындагылардын жанын сууруйт иштетип. Жыргатып, акы төлөбөйт, кетип калгыдай абалга чейин алып барбайт. Ой, итиңдин акылы, ой. Психолог. Кабак кашыңдан көрүп билип, көңүлүңө жакпай баратсаң, көчүккө бир тээп айдап чыгат. Көктөбө, туура арык, орто арык. Айылдарынын жаштары бүтүндөй Саяктын чарбасында иштей башташты. Өзүнчө эле илгерки ирлешкен үлкөн чарбадай болду. Кою бар, алардын кожоюну бар, ал Саяк. Саяк экенин жашырса деле эл билет. Саяк бардыгына таанымал. Ал жогоруда өкмөт менен гана эсептеше турган кадырлуу, улуу урматтуу инсанга айланган. Көз каранды эмес, Патриот аттуу эркин газетага Саяктын ири көлөмдөгү интервьюсу чыкты. Саяктын айткан сөздөрүнөн алып, бийлик дөө, мыйзам буйлаланган төө деп атап коюптур интервьюсун. Шаар чуулдап эле жатып калды. Парламент чуу түштү. Депутаттар эки тарапка бөлүнүшүп, ар кандай пикирлерин айтышты. Бири Саяк туурасын айтыптыр, чындыкты айтыптыр, чычалабай эле коелу десе, экинчи тарап этика деген болуу керек. Өзү парламентте отурса, сөз өзүбүзгө да тийип жатпайбы дешип кыйкырып чыгышты. Бийликте отургандар тиштенип кек сактап калышты. Көбү бул жигиттин көздөгөнү жогоруда, ушундайында тумшугун талкалап коюу керек дешти. Саяк интервьюсунда президенттик бийликти катуу сынга алган. Мамлекеттик чиновниктер өз кызыкчылыгын гана көздөп, элди унутуп калганын, мыйзам болбой эле бийликте отургандардын кызматын кылган кол куралына айланганын, коррупция күч алганын көзгө чукуп күйгүзүп айткан. Карапайым адамдар, саясат, бийлик менен иштери жок катардагы окурмандар Саякты кооздорунан түшүрбөй эле калышты. Чыныгы элдин уулу экен. Бар экен да арабызда эл үчүн күйгөндөр. Эч нерседен коркпой туруп айтып жатат. Жаны кашайган бул азаматтын. Туура, башка депутаттар минтип айтышкан жок. Калп эле адам укугун коргогон болуп, законго өзгөртүү киргизген болуп, бирдемени талашкан болушуп. Баарынан да менин шайлоочуларым минтип атышат дегеничи. Пикетке чыгабыз дегенде мен токтотуп койдум деп төш кагышат. Ай, иттериң ай. Мына чыныгы бул. Эртеңки президент болчу адам мына, Саяк, ула уулу. Ай, билбейм, жеткирбей жайлап тынышаар бекен. Эски бир жарасын таап чыгышат. Болбосо жалган жалааны жаба коюшат. Аман болсун азамат. Саяк бүт калайык журтка жана дагы бир таанылды. Интервью бергенде маэстронун адамдарын даярдашкан. Ушуну менен газета, телерадио болуп, Саяк 5-жолу мамлекеттик деңгээлдеги проблемаларын көтөрүп чыгышы.
ар бир жолу маеги эл ичинде сөзгө алынып, көпкө чейин сөз болуп, айрым бийлик башындагылардын каяшасы каршы айтылган жооптору менен аяктап турду. Маэстро Саякты жолугушууга чакырды. Жолугушуу Байтиктин дөбөсүндөгү түндө өттү. Чоң арык айылынын чоң көчөсүндө бурулуш жол бар. Ал кыя жолго алып барат. Кыя жол Байтик дөбөнү кыялап барып жонуна чыгат. Дөбө кыйлап бийик келип, илгери ал жерге арпа айдашар эле. Трактор, комбайн чыгат. Жонуна чыгып Бишкек каланы карасаң, алаканыңа салгандай даана көрүнөт. Түндөсү шаардын түнкү көркүн көрөсүң. Миңдеген шамдар күйөт жаркырап. Түп-түз көчөлөрү тизилип алыска созулган, шамдары ортосундагы жайнаган машиналардын оттуу көздөрү каршы терше агылып, өчүп жанган түркүн түз жарыктар, көктө жылдыздар. Жерде да жылдыздар. Ортосунда сен, айланаң жымжырт, балык жон тартып караган эбегейсиз зор дөбө. Көрүнүштүү укмуштай көрүнүшү, жомоктогудай. Бул жерде түндөсү машина минип кызын алып жигиттер келет. Болбосо көпкөн жигиттер келишет шаракташып. Көңүл ачышат, ичишет. Күндүзү да келишет. Ээн жээркөөнчө кыз жигиттер сейилдешип, алыска көз чаптырып, кыялга батышат. Мектептин балдары кубалашып ойношот. Маэстро негедир ушул жерге чакырды. Жалгыз чакырды. Саяк керек болор деп ичимдигин, суусундугун, закускөсүн машинеге салып, айтылган маалдан бир аз эрте барып турду. Кыя жел бүтүп, үстү жайык экен. Машинасын артка буруп, алдыңкы дөңгөлөгүнө таш коюп койду. Кокус жылып кетпесин дегени. Ай жаңырып, жарым ай болуп чалкалап, тунук. Таза көрүнүп тушта турду. Маэстро келди. Саяк ылдамдай басып тосуп алды. Басалы, деди маэстро. Түнкү салкында жаның жыргайт. Дөбөнүн үстү сонун турбайбы? Шаардыктар үчүн атайын жасалгандай. Маэстронун көңүлү ачык, демейде сүйлөбөгөн. Ал бул жолу ачылып сүйлөшүп баратты. Шаардын башчысы болсом, анда мен шаарды Байтик Баатырдын күмбөзү турган туштагы ойдуң барго? Байтик айылыбы? Ооба, Байтик айылы. Таш төбө, Воронцовка, андан чыгышка Арытадагы Арашан жакка чейин салдырат элем. Байтиктин дөбөсү 5 күнгөй тоолордун шаардын ичин калтырмакмын. Экзотика. Акыры барат. Туура, шаар өсүп отуру акыры ал жакка да жетет. А мен ошол жактан баштамакмын. Бишкек азыр укмуштуудай кооз шаар болмок. Да, чынында эле кооз болмок. Ошондуктан Сайхан Баатыр, Байтик айылы менен Арчалынын ортосунда ээн жаткан жерден 50 гектар жер алып кой. Элита шаарчасын курабыз. Аракет кылайын. Экөө жай басып отурушуп дөбөнүн кырына келгенде токтошту. Маэстро алды жагындагы түнкү Бишкекти сонуркай карап калды. Үн катпай андан кеп күтүп Саяк турат. Маэстро ооз учунан көңгүрөндү. Кербен келиши керек. Кандай дедиңиз? Деди Саяк укпай калганын билгизип. Сайхан Баатыр, нарко кербен токтоп калса, биз алсырай баштайбыз. Саяк кептин уланышын күттү эле, маэстрога суроолуу карап отурганын көрүп шашып калды. Урматтуу маэстро, сиз айтканды аткаралы, эмне кылалык? Ооганда коалициялык күчтөрдүн турушу бизге чоң тоскоол болду. Менин билишимче Тажик менен чектелген аймакта 100дөн ашык героин чыгарган лабораториялер бар эле. Жарымы талкаланган экен. Маэстро оор күрсүнүп алып кайрадан үн катпай калды. Бир кезде күтүлбөгөн суроо узатты. Сайхан, өзбек акаларда сенин досуң боло турган эле. Саяк ал ким эле дегенде аңкайды. Бажыканада. Ана барып эстеди Саяк. Аты эсинен чыгып калыптыр, таба албай калдастады. Тиги капитан Мамадияр деп кубанып күлгөн болуп, ошол эле учурда маэстро кайдан билет деп ойлоп, денеси дүркүрөп чочуду Саяк. Ошол Мамадияр досуң азыр Раватта бажы башында. Ал жерде өзбек, тажик,
Кыргыз мамлекеттеринин кошулган чегинде үлкөн бажы посту орногон. Биздин наркокербендердин бир бутагы ошол жак менен өтө турган болот. Андыктан Мамадияр досуң менен байланыш. Аны акчага сатып алып, кызматыңды аткарып турчудай кыл. Байланышчың колбалта болот. Макул маэстро, айтканыңыздай болот. Азыр Ходженттен Новосибирскиге, Свердловскиге поезд менен түз байланыш болуп калган. Биздин наркокербендин экинчи бутагы эми ошол жак менен өтөт. Өтүкчү ал жактын милдетин алды. Жакшы болгон экен. Баткен болсо өз мойнуңда. Тааныштарың көп, кербен токтобосун. Бычак менен тез байланыш. Токтобойт, балдар ишеништүү. Экинчи маселе бар. Саяк кулагын түрүп калды. Дагы эмне балесин айтар экен деп заарканып турду. Чоң сугунган учурунда өтүкчү акаң сага эмне кыл дечү эле? Адалдап кой дечү. Адалдап коюп жүрөсүңбү же унутуп калдыңбы? Жакынкы күндөрдө шайлоочуларыңа бар, эл алдында чыгып депутаттык ишиңдин эсебин бер. Сүйлөй турган сөзүң даяр, кетерди аласың. Ушул барганыңда 2-3 мектепке, ооруканага материалдык жардам бере кел. Түшүнөм. Түшүнсөң башка сөз жок Сайхан. Кайталы. Урматтуу маэстро, өзүңүзгө бирдеме ала келдим эле, салкында бийикте отуруп серпетип алса деп. Рахмат, рульдамын, башка жерден болсун. Өкүнүчтүү. Жүрү, кагазыңды ал. Маэстро Саяктын шайлоочуларына сүйлөр сөзү жазылган кагазды колуна карматып, машинасына отуруп алды да кетти. Саяк шашкан жок. Ала келген шишени ачып, жүздү басып, артынан майлуу кабырганы бурдай сугунуп, маэстронун айткандарын кайра баштан эсине салып, аңдап отурду. Мамадиярды кайдан билет? Мени менен дос экенин кайдан билет? Өтүкчүнүн адалда дегенин кайдан билет? Өтүкчү Саякка айтчу. Биз таап аткан акча өз мээнетибизден табылып жатат, а бирок бир аз Кудайга жакпаган жагы бар. Ошон үчүн Кудай алдында актанып, күнөөмдү кечир деп кескеси менен алган акчанын бир үлүшүн жардыларга садага берип, адалдап тур деп калчу. Ичип жеген чоңдордун эстүүлөрү да ошентет дечү. Саяк улутунуп алды, башын чайкап койду. Колундагы бош стаканды карап турду да анан дагы бирди баса куюп туруп түбүн көтөрө жутту. Моюндагы жүктүн оорун айт, иштин көбүн ай. Парламент мында калсын, маэстронун парламенти. Жонуна минип өпкөгө тепкилеп, камчы менен тындырбай сабап, эшек кылып айдап келет. Кай күнү күп жыгылаар экем, деп отурду Саяк. Шайлоочулары Саякты кубанып тосуп алышты. Элдин көбүн айт. Жүздөрү жарык. Саяк машинадан түшкөндөй эле алдынан тосуп, кош колун сунуп учурашып, ошол боюнча кең залга кирип, төргө өткүчө кол алышып жүрүп отурду. Шайлоочулардын ортосунда кадыр-баркка ээ болуп калганын ошондо билди. Кубанып, толкунданып турду. Чын дилинен ачылып сүйлөп берди. Парламент карап жаткан маселелер жөнүндө айтты. Өзү кандай маселелерди жыйынга даярдаганын, шайлангандан берки мезгилден тартып эмне иштерди бүтүргөнүн кыскача айтып өттү. Бүгүн сиздерге жолугуп, ой пикириңиздерди, көйгөйүңөрдү, мага болгон талабыңарды угайын деп турам. Сиздерге кезек берейин, деди сөзүнүн акырында. Шайлоочулар өз көйгөйлөрүн айта башташты. Арыз-муңдары түгөнөр эмес. Жыйынды башкарып отурган айыл өкмөтүнүн башчысы сөздү бөлүүгө аргасыз болду. Туугандар, биз туура эмес багытка түшүп алдык. Ар кимиң өз көйгөйүңөрдү айтып жатып алганда болбойт. Аны Саяк менен жекече жолугуп, ошондо айткыла. Бул жерде жалпы элдин муктажы жөнүндө айтуу керек. Сөзүнүн аягына чыгарышпады. Чуулдап, чуркурап жиберишти. Азыр айтпаганда качан айтабыз? Намазбек, сен тынч отур. Эмне айтабыз өзүбүз билебиз. Айыл өкмөтү колуңдан эчтеке келбейт. Колуңдан келген кишини болсо сүйлөштүрбөйсүң. Саяк балам, мени укчу, мага сөз бергилечи. Элдин ортосунда бир аял ордунан туруп, колун көтөрүп сөз суранып жатканын Саяк көрүп калды. Чуулдактан бирдемелерди айтканын угулбады. Саяк ордунан тура калганда чуу басаңдап барып, анан тынч боло калды. Ордунан туруп бирдеме деп аткан
Аял Сагида эже эле, ардагер мугалим. Бери алдыга келиңиз, Сагида эже. Эл алдында болбосо менин жаныма келиңиз. Эже карып бараткан кези экен. Кичирейип бүжүрөп басып калыптыр. Микрофонго келип сүйлөй баштады. Саяк балам, бизди кечирип кой. Туз сураган койдон бетер чурулдап, ар кимибиз өз дартыбызды айтып жатабыз. Сурап жатабыз. Анткени эл билип калды. Сурасаң Саяк куру койбойт, берет деп. Ишенип да калышкан. Ансыз да балам сен көп бердиң. Өкмөт бере албагандарды берип келе жатасың. Мектептин үстүн жаап бердиң, окуу куралдарды сатып бердиң, компьютер алып бердиң, ооруканага чоң жардам берипсиң. Айтып жүрүшөт, кары картаңдарга, көп балалууларга көп жардам бердиң. Сен балам айылдын баласына жаралган соцфонд болдуң. Ду күлүп шатырата кол чаап кубатташты. Бул жагынан балам сага миң рахмат. Эми сенден суранарыбыз бизге көп алагды болуп, күчүңдү кетирбей парламентиңдеги ишиңди күрдөөлдүү иштей бер. Депутат катары ишиңди биз 5 деп баалайбыз. Дагы кол чаап кубатташты. Бүгүн бизге жолугуп дартыбызды угуп отурасың. Мунуңа рахмат. Ишиң ийгиликтүү болсун. Бизге өзүңдөй болгон депутат керек. Колдойбуз сени. Сагида эженин сөзү жыйынтык сөз болуп калганын сезген Саяк жолугушунун бүткөнүн өзү билдирди. Агайын туугандар, мен силерди үчүн дайыма кызмат кылам. Колумдан эмне келет жардамымды аябайм. Көрүп жатам, өзүңөр да жашоо турмушуңарды оңой үчүн аракет кылып жатасыңар. Бекер баскандан мындан 3 жыл мурда көп эле. Бүгүн жөн басып жүргөн жаштарды көрбөдүм. Баары иштеп жүрүшөт. Өзүң иш таап бербедиңби, деди дагы бирөө кубаттап. Иштесең эле оокат болот. Ошондуктан туугандар ынтымакташып, бири-бирибизге жардам берип, турмушубузду оңдойлу. Мага уруксат берсеңиздер, мен да ишиме кайтайын. Уруксат. Рахмат, Саяк. Ишиң ийгиликтүү болсун. Жакшы бара кой. Эл дабырап орундарынан туруп, көбү Саяк менен кол алышып, калгандары алга жүткүнүп, аны курчоого алып калышты. Маэстро бекеринен Саякты шайлоочулар менен жолуктуруп, жегениңди адалда деп улам жардам бердиртип, газета, телекөрсөтүү, радиого чыгартып жаткан жери жок. Анын өзүнчө ойлогону бар. 1 жылдан кийин президенттик орунга талапкерди көрсөтүү башталат. Кыйынмын дегендердин баардыгы тең тартынбастан өз талапкерлигин коюшат. Маэстронун жекече эсеби боюнча андайдан 9 саясатчы, арасында ар кандай партиялардын лидерлери, бизнесмендер, чиновниктер. Маэстро Саякты талапкер кылгысы бар. Ырас, Саяк президент болууга али бышып жетиле элек. А бирок саясатчы катары элге таанымал жагынан тигилердин бир экөөнөн эле кем калбаса, эч кимден кем эмес. Атагы чыгып турган кези. Оюндар кандай болот, шайлоонун жүрүшү кандай болот, шайлоо учурунда кандай кырдаал түзүлөт, бир Кудайдын өзү билет. А балким оңдой берди болуп, Кудай колдоп кетсе, Саяк президент болуп калышы ажеп эмес. Болбой калган күндө да бул саясий оюнда көп нерсени утуп алса болот. Чоң саясатчы, акылдуу, көрөгөч саясатчы катары элге көрүнүп алса болот. Саяк мамлекетти башкарган орунга илинсе, анда маэстронун көп көздөгөнү ишке ашмак. Эртеңи келечектүү болмок. Ошондуктан эртеңкини бекемдеп алуу үчүн маэстро бүгүн чоң аракетте. Саякты элге таанытуу керек, аброюн дагы бийиктетүү керек. Көпчүлүк элге ишенимди бекемдөө керек, эл оозунда дайыма болуу керек. Анан эмки жылы президент болуу үчүн жана келекетке түшүп, элге, туугандарга, жердештерге чуркап, саясий оюндарды шоо кыла баштаган учурда Саяк дымып тыныч жатып калышы керек. Чуу түшүп чуркагандардын арасында элдин мыкты деген уулу Саяк көрүнбөйт, үнү угулбайт. Ошондо анын күйөрмандары, шайлоочулары өздөрү издеп чыгышат Саякты. Сиз эмне унчукпайсыз, эмне үчүн талапкерлигиңизди койбойсуз деп журналисттер артынан түшүшөт. Мен ал жөнүндө ойлоно элекмин. Президент болуу аябагандай зор жоопкерчилик деп 1-2 ирет кыска интервью менен чектелмек. Карачы, жооптуулукту сезген кандай мыкты адам. Ушундайлар президент болушу керек дешип шайлоочулар Саякты ого бетер урматтап калышмак.
Талапкерлердин саны көбөйө баштаган маалда маэстро саякты алып чыгып, өзүнүн бүтүндөй амал айласын шайлоо майданына жумшамак. Кудай буйруп, саяк президент болуп калса, анда кыргыз жери өз колумда. Жер алдындагы байлыктар, не деген байлыктар? Таза суусучу. Миллиарддаган долларлар казынама шыкалып батпай турмак. Кереметтүү көлгө, Арсланбап жомогуна, Соң көл, Көгөйрок, Бейиш төрлөрүнө жер жүзүнөн төгөрөктүн 4 бурчунан туристтер агылмак. Мен бул жерди экинчи ыйык Меккеге айлантат элем. Маэстронун көздөрү тунарып турду. Анын бул оюн азырынча саяк биле элек. Андайды ойлой да элек, ойлобойт да. Ал азыр күндүзү парламентте кызматта болгону менен анын ою дили өндүрүшүндө, пиво заводунда, май комбинатында, базарларында, Баткент тоолорундагы, Рабат багытындагы нарко жүктөрдө, Көк төбөдөгү чарбасында, Арашан аба жолдорун ачмакта, саяк азыр башка дүйнөдө. Сот ойдон Көк дөбө мечитиндеги Бекназар молдонун үнү угулду. Саякжан, саламатсызбы? Бекназар Жунус уулу. Алладан сиздин амандыгыңызды тилейт. Саяктын жаны чыгып кете жаздады. Бекназар молдо телефон чалчу эмес. Жаман ою бункердеги героиндерге кетти. Сокубаш ошол жакта эле бале болуп изин билдирип койгонбу деген коркунучтуу санаа жылт эте түштү мээге, сайылды. Өзүн токтотуп сыр бербеди. Молдо аке, чалып калыпсыз. Айыл апа тынчпы? Иншалла, эсенчилик, тынччылык, Саякжан. Чарбага байланышкан олуттуу кеп бар. Айта бериңиз. Көзмө көз отуруп сүйлөшчү кеп. Машинеңиз жүрүп жатабы? Жүрүп жатат. Келе калыңыз, түшкү саат 1-де бошоп калам. Куп болот. Экөө түшкү дем алыш маалында Саяктын иш бөлмөсүндө жолугушту. Саякжан, сиз ишенип кой бактырып жаткан Телтайдын ниети кара экен. Эмне болду? Ал деген семиз койлорду четинен кармап сатат экен да, ордуна айылдын арык койлорунан арзанга алып кайра кошуп коет экен. Жанындагылар көрбөйт бекен? Койлорун жайып чыкканда өзү жалгыз кезинде жайытка келип алып кетишет экен. Көрө албастардын ортого от жаккан эмеспи? Койду сатып алгандар өздөрү мактанып отурган жерде кеп кылып жатышат экен. Жалгандары жок. Эгер өзүбүздөн мите курт болсо, анын зыяны зор болот. Дагы эмне кеп? Жемчөп колуңда. Калыбайды билген киши барбы? Курулуш материалдары көп. Ашыркулдун алкымы бузулбаптырбы? Кыяс, нияз бардыгын акмалап байкап көрүү керек. Телтайдын бөлөгү иншалла түзүк. Анда Телтайды кишилериңизге дагы бир жолу сынатып көрүңүз. Чын эле ниет бузулса кылтакка түшүп берет. Куп болот. Ичтеги мите куртту кандай тазалайт? Жок кылат, дарынын күчү менен кырып салат. Силер да ошондой дарылагыла, ичибиз дайыма таза болсун. Башка кебибиз жокпу? Жок, Саякжан. Мен Кудайым ар дайым сиздерге береке берсин. Ошондон көп өтпөй Бекназар молдонун 2 кишиси ашмарадан болобуз. Самса манты жасаганга семиз кой керек дешип Телтайды сынап көрүштү. Телтай аларга ишенип дароо эле соодалашканга өттү. 2 ирик бере алам, арзан эмес. Ирик кой арзан болбойт, билебиз, көрөлү. Жайыттан гана көрсөтө алам. Жайытыңа кантип барабыз? Телтай аларга койлорду кай тарапка жаярын, кай жак менен машина айдап келишерин, кайсыл убакта ылайык экенин какылдап айтып берди. Макулдашкан күнү экөө келишти да, кой жайылып жүргөндө Кара булактын жылгасынан Телтайды аракка ууктуруп туруп, жардан кулатып жиберишти. Араке чаты өчө элек Телтай арактан өлдү болуп көмүлдү. Күндөрдүн бир сонун күндөрү болот, эсиңден чыкпай турган. Эстеген сайын көңүлүңдү көкөлөткөн, кубанткан, кубат берген. Канат бүткөн суу андай учурда лыпылдап каласың, өзүңдү жеңил сезесиң. Жашооң рахат, жашооң кызык сезилет. Айланаң көрүктүү, абаң таза сезилет.
Мага да бүгүн дал ошондой күн келди. Эрте ойгонуп эрте туруп тышка чыктым. Асман чаңкайып ачык экен. Күн чыгыш тараптын көктөгү булуттары күлкайыр түзгө бөлөнүп, күн чыга турган тоо тарап жаркырап, айыл да айлана да улуу күндүн чыгышын күтүп салтанаттуу көрүнөт. Өзүмдү жеңил сезип, кородон узай эртең мененки тоо тараптан соккон мөңгүнүн таза абасын кере жутуп, жай кадам таштап барам. Жогортодон атчан бирөө келе жатат. Көңүлүм ага бурулуп карай калдым. Ат мингени башкача, ээрге олтурганы да башкача, бастырганы да башкача. Сонуркай калдым. Жаш жигит го сыягы. Жаш адамга ат минген кандай жарашык. Аты да жулкунуп, туяктарынын астында таш быркырайт. Жулкуна баскан сайын ат жалы сеңселе сапырылат. Үстүндөгү ак калпакчанын шыңга бой тизгинди тыкыз кармап, ээрге бек олтурган эркин, жүрүшү шартылдап, өткүрлүгү өктөмү бар. Ким экен? Кимдин уулу экен? Айылда мындай жок эле деп турганымча мага тушташ келгенде атынын башын бери буруп түз эле өзүмө келатыр. Бара келде, салам бермей болду деп мен да ага ниетимди түздөп калдым. Жакындаган сайын аты да басыгы да көзүмө жылуу учурап үстүндөгү тааныштай сезилип аңгыча эле карасам, не берем? Керимбегим. Күлмүңдөп күлүп келатат күчүк десе. Жигит болуп калган турбайбы? Көзгө илинип калган турбайбы? Аман бол кулунчагым. Бар бол. Атың жулкунтуп келип алыстан салам берди. Ассаламу алейкум чоң ата. Жүрөгүм туйлап сүйүндүм. Жыргап туруп алик алдым. Ва алейкум ассалам баатыр. Керимбегим атынан түшүп келип кол берди. Алыстагы уулум келгендей, муун жүүнүм бошоп, кош бөйрөгүм бүлкүлдөп, жараткандын бүгүнкү берген ырахатына миң мерте ыраазылык билдирип, неберемди жылдап көрбөй жүрүп сагынып саргарган кезде көргөнсүп, зоң коюп менден кырдуу болуп бараткан боюна жармашып, мойнунан жыттадым. Баатыр, эртелеп кайдан? Керимбегим жымыйып күлүп турат. Чоң ата, билесиз да, малды жайытка чыгарып келбедимби деген көз караш бар. Анан адатынча мага тийишип кабагын жыйрыды эле калың кара каштары өңүшкөн илбирстей бири-бирине жакындаша калды, алыша кетчүдөй. Керимбегим үн салды. Селдей болуп каптаган жоону сүрүп келемин. Сай ташындай чачылган малды түрүп келемин. Чоң атам жалгыз калды деп, мен деген катуу жүрүп келемин деп бажырайды балам. Эт жүрөгүм элжиреп, алаканымды жайып батамды бердим. Балам, жараткан Аллам өзүңө өмүр берсин, кубат берсин, билим менен өмүрдөй булак берсин. Ойлоруң кенен болсун, колдоруң чебер болсун. Кызматыңды эл журтуң көрөр болсун. Элиңдин мээнеткеч кулу бол, мекениңдин сыймыктуу уулу бол. Алганың эстүү болсун, балдарың эптүү болсун. Башыңа бакыт консун, үйүңө ырыскы толсун. Тилегим жараткан кабыл кылсын. Амин. Ушул жашка келгени далай бата бергенмин. Чын дилимден, ак ниетимден батам тийсин, жолу ачылсын, иши оңолсун дечимин. А бирок ушул жолку балама бата бергеним башкача болду. Өзүмдү токтото албадым. Өзгөчө толкундаган абалда болдум. Жаратканга жалынып, көзүмдөн жашым чугуруп, эт жүрөгүм элжиреп турду. Абалымды көрүп турган уулумдун көздөрү бакырайып таң берип, а бирок ооз ачып сөз айтпады, чочубады. Алданени туйгандай, абалымды билгендей, мен курактуу карыдай батамды кабыл алды. Алтын башын бура тартып, колтугумдан сүйөп, "О, кайдан? Атка минем, ал кайда?" Кийинки күндөрү денемден кубат качкан, өлдүр-сөлдүр дарман калган. "Рахмат балам, жөн кой, жөн эле басайын" деп айтмакчы болуп, а бирок жаш баланын ниетине тоскоол болбоюн деп көнгөн адатым менен ээрдин кашына асылып, үзөңгүгө бутум илинбей, жеп жеңил гана оп деп барып ээрге отуруп калдым. Же денемден салмак кетип, мен камгак болгом, же балам күчкө толуп, жаш баланы ээрге отургузгандай колтугумдан жеңил гана көтөрүп ат үстүнө чыгарып койду. Ооба, ушундай болду. Көңүлүм ого бетер көкөлөп, колума тизгинди алдым. "Бастыралыбы, балам?"
Бастыралы чоң ата, бир аз сейилдеп келели. Мейли, мен да ошону каалап турам. Керимбек балам бир колун менин тиземе коюп, ат менен жанаша басып келатат. Бою ээрдин кашынан жетип, зоң коюп калыптыр. Сүйлө балам. Чоң ата, өзүң үйрөттүң эле го, биздин Сары өзөндө өскөн өсүмдүктөрдү көргөзбөдүң беле? Ооба, ошолорду айтып берейин, көбүн билип алдым. Айт балам, көп болду экөөбүз ал жөнүндө сүйлөшө элекпиз. Өзүңдөй кылып жамактап айтайын. Жамакта балам, ал да өнөр. Башы сиздики, аркысы өзүмдүкү. Килемдей кулпунган, кең чүйдүн талаасы, чөп чардан кеп салат уланын баласы. Четинен санаймын, чоң ата кулак сал, Сары өзөн журтумда санасам баары бар. Карагат, кожогат, балтыркан, жылтыркан, бүлдүркөн, балжууран, ышкын текей, чемирчек, бурук суган сарымсак. Коко тикен, ак тикен, андан бери сүт тикен, жекен чечен, мизибек, эчки маарек, чекилдек, адырашман акшары, тээ саргайган баштары, жайнап өскөн карандыз, жээкте өскөн ал жалбыз, коктудагы ат кулак, козу кулак, жер бурчак, кара тырмак, боз шыбак, жандап өтсөң жабышат. Ал уйгак, жады куурай, дан куурай, кара куурай, сары куурай, сагыз куурай, ак куурай, санай берсең көп куурай. Кашка беде, уй беде, эрмен терскен жекен бар, жылгын мыя чечен бар, чоң атамдай арбайган, каракчыдай тарбайган, чычырканак каройдо, түзөңдө чогойно. Борс-борс күлдүм, ай күчүгүм десе. Кошо койгонун кара чоң атасын, туура айтат, чычырканак болуп турган кезим тарбайып, куу боп, куп-куу болуп. Чогойно эмнемин, арбайып. Охо. Уулум болсо токтобойт, санап баратыры, калтырбай айтып баратыры, Сары өзөндүн байлыгын. Бадылдап баратыры күчүк. Кулун үнү бар эле, үнү бузулуп, корулдап эркек боло баштаптыр. Неберемдин бой тарткан чагында көрдүм. Кудаанын мунусуна да шүгүрчүлүк. Экөөбүз баягыда тоого барганыбыздай ээн жакын ээрчишип, тең туш ынак курдаштардай тамашалашып, көңүлүбүз көкөлөп үйгө келсек, байбичем бал-балактап сүйүнүп алган. Тосо чыгып сүйүнчүлөдү. Сүйүнчү абышка. Керимбек балам, сүйүнчү. Болсун. Жусуп балам Америкадан чалды. Керимбегим инилүү болуптур. Аты Айнар. Айнар? Экөөбүз жарыша сурадык. Айнар бекен? Айнар, Залкар турбайлыбы? Ысымы. Атыңа окшош өзү да Залкар уул болсун, Айнарым. Керимбегиме жөлөк тирек болсун, өмүрлүү таалайлы болсун, Айнар. Керимбек, деди байбичем жаркылдап, козунун бирөөсүн соyуп, кошуна колоңдорду чакыралы. Ошент балам, дедим мен дагы аны кубаттап. Сүйүнчүнү бөлүшөлү. Не деген улуу күн, не деген ырахаттуу күн. Президенттик мөөнөтү бүтүп баратты. Маэстронун божомолу туура келди. Президенттикке партиялардын лидерлери жулунуп чыгышты. Оппозиционермин дегендерден, депутаттардан, ишкерлерден, укук коргоочулардан, мен болом дечүлөр чыгышты. Газета, телевидение, радио чуу көтөрүп эле жатып калышты. Журналисттердин күнү тууду. Талапкерлер жөнүндө ар кандай маалыматтар айтылып жатты. Бири-бирине бут тосмой, алдыртадан жаманатты кылмай, кайраштырмай, эскини козгоп жаңысын ырбатмай, ар кандай саясий оюндар, шоу эртелеп башталды. Президенттикке талапкерлер катталып бүтө жаздаган чакта маэстро менен Саяк Көк Төбөнүн мечитинде Бекназар молдонун жашырын сый бөлмөсүндө жолугушушту. Аттанаар мезгилиң келди, Сайхан, деди маэстро сөзүн токотер жерин айтып. Кайда? Кайда дегениң кандай? Президенттик орунга. Менби? Анан ким? Тамашаңызды коюңузчу, урматтуу маэстро. Тамаша жок бул жерде. Кызга окшоп кылыктануунун да кереги жок. Маэстро сурдана түштү.
Кечириңиз, деди Саяк дароо соолугуп. Күтүлбөгөндүктөн оюмда да жок эле да. Талапкерлигиңди койгун, калганын биздин команда жөндөйт. Башкага алагды болбогун, дайыма мени менен иштеш. Сөз бүттү. Маэстро ордунан турду. Саяк да дендароо болуп ордунан турду. Ал өзүнө келе албай жатты. Ошол күндөн көп узабай президенттикке талапкерлердин эң акыркысы болуп Саяк катталды. Саяк президенттикке талапкер экенин туш-тушка заматта тарады. Анын колунан жеп кынык алган гезитчилер, телерадио журналисттер Саяк байке мен даяр дешип көзүнүн кареги менен тең айлана башташты. Бул кабар айылга жеткенде улуу абышка төшөктө жатып калган эле. Саяк келсин дегенди гана уккан Саяк жактырбай силкинип алды. Кычап калат чал дагы. Бул жакта мен жыргап жаткансып. А бирок келсин дегенден сестенип атасына бармак болду. Атасы жөн эле эч качан келсиндечи эмес. Саяк айылына чапкылап жетип келди. Атаңдын абалы начар, деди апасы короодо жаңы эле кирген уулуна. Кандайча начар, доктурга алып барган жок белеңер. Барбай койду көшөрүп, өзүң алдап соолап көндүр. Алып кетем шаарга, бүгүндөн калбай жаткырам. Ошент балам, антпесең абдан эле начар. Саяк атасы жаткан бөлмөгө кирип келип, атасынын кебетесин көргөндө дабдырай түштү. Ал атасын тааныбай турду. Төшөктө чачы куудай ак, жаактары шимилген, көздөрүнүн чанактары бөксөрүп, түбүндө эки көз эле араң өчпөй бүлбүлдөп, шам сыңары жаны бар. Ошол араң жан көздөр Саякка тигиле карап ирмелбейт. Сестенди Саяк. Оозуна салам берүү да келбей калды. Эмеле тышта баатыр болуп күпүлдөп келе жаткан уулу атасын көрүп куйругун кыпчыган күчүктөн бетер бүжүрөп, атасынын көкүрөгүнө жакын барып отурбай, андан качкансып сестенгенсип аягына коомай отурду. Ата, доктурга көрсөтөйүн, шаардагы эң жакшы ооруканага жаткырам. Тез эле сакайып кетесиң. Жок, убара болбо, деди атасы. Үнү да алсыз чыгып араң эле угулду. Мен оорулуу эмесмин, өмүр бүтүп баратат. Ата, андай дебечи, жүрөктү түшүрбөчү. Жүрөктү түшүрүп жаткан сенсиң. Менин өлүмүм коркунучтуу эмес, сен коркунучтуусуң. Саяк сестене түштү. Бекеринен келсин дебеген дароо түшүндү. Сактанды. Атасы азыр суракка алат. Акыры алмак. Эртеби кечпи акыры бир күнү атасынын сурагынын алдында бөжөктөй бүрүшүп отураарын ойлоп коркуп жүрчү. Ошол учур мына эми келди. Эч күтпөгөн маалда, эң кыйын кысталышта келди. Чакырткан себебин сөзүм бар. Диштеп албайм, бери жакын отур. Саяк ордунан козголуп, бир аз жылган болду. Атасын карады эле, бөксөргөн чанактарынын түпкүрүндө чоочун заардуу көз ага тикирейип кадалып туруптур. Жалт берип жер караганга аргасыз болду. Дайыма мээримин төгүп турчу атасы бул ирет ага жат көрүндү. Акыркы жолу сүйлөшүп отурабыз. Мен сени сенден да жакшы билем. Менден жашырып айтпай жүргөндөрүңдү да билемин. Баланын сырын ата гана билет. Билбесе туят. Атадан жашырган баланын иши оңолбойт. Өз оозуңдан угуп, ниетиңди билип калайын. Айт бардыгын айт. Деп алып кыйла жолду өр талаша баскандай демиге түштү. Чарчап калды. Тынык алды, жооп күтүп жатты. Баласы үн катпады. Жер караган боюнча моло таш. Кыйладан кийин атасы кайрадан кебин улады. Билем, башында эле чоң жаңылгансың. Шылуундардын торуна түшкөнсүң. Аны дароо аңдабадың. Аларды досуңдай, тууганыңдай көрүп жүрдүң. Алар болсо сени пайдаланышты. Сен алардын кылмыштуу иштерин кынтыксыз аткара турган куралына айландың. Билет турбайбы? Каяктан деп Саяк таңданды. Шылкыйган башы салаңдай берип тизесине тие жаздады.
Кийин алардын кимдер экенин билгениңде өзүң да эбак эле алардын катарында болуп калгансың. Түшкөн торуңдан чыга албай калдың. Чыгып кетсең болмок, коркоктук кылдың. Өзүңө өзүң чыккынчылык кылдың. Күн өткөн сайын сенин кылмыштуу иштериң көбөйө берди. Коркоктугуңдун айынан жүрүп отуруп эми сен жанкечтикке айланып баштадың. Сага баары бир болуп калды. Атадан кечтиң, ата журттан кечтиң, элиңден кечтиң. Ата, андай эмес, антип ойлобоңуз. Болбосо айланганы президенттикке барасыңбы? Билип эле турасың. Эгер алар сени президент кылып алышса, бүттү. Кул болгонуң ошол. Сени куурчактай жасап түзөп, ажоо тактыга отургузуп коюшат да мамлекетти, элди өздөрү башкарышат. Башкара турган кадрларды дап-даяр. Элиң кулга айланат, жериң сатыкка кетет. Жайлоо менен төрүң тепселет. Тепселип эле жатпайбы? Сары Өзөн чүйдүн чүйгүн жерлери ээн жатчу эмес беле? Эми эмне болду? Жер тарыды, суу тартыш, жайыт тартыш. Келип эле жатышат. Саяктын көз алдында Ашмара тартыла түштү. 2-3 жыл аралыгында эле кайдан жайдан келе калышты. Эч байкалбай, эч билинбей, заматта эле айылдын бир жеринен тигил жеринен үй сатып ала коюшуп, жер сатып ала коюшуп жатып, базардын тегерегинде бир эмес 2 айыл эл болду. Соодада да ошолор. Суу саткандар, мал саткандар, дан азыгы, жашылча жемиши, түгүл жакса, отун суусу бүтүндөй эле алардын колуна өтүп кеткен. Иштеп жүргөн ошолор, чуркап жүргөн ошолор. Жергиликтүү айылдыктар куру жалак, ишсиз. Алардын колун карап калышкан. Айыл өкмөтүнүн өзү алардан жем жеп, алардын сөзүн сүйлөп, мактанышып, курсактары тое баштаганына корстон. Саяк буларды көрүп, абалдын кандай экенине мээси жеткенде абдан капа болгон. Өз айылдаштары, жердештери эч камырабай макоолук кенебестикке алдырышып, сырттан келгендерге көз каранды боло баштагандарына ыза болгон. Байкап көрсө, бул иш маэстро тарабынан жетекке алынгандай. Ашмаранын иш белгилери, мыктылары ошонун жакын туугандары экен, жердештери экен, сорпосунун сорполору экен. Таң калып ойго баткан. Элимди багып жатам, жыргатып жатам деп дардаңдап эле жүрө берген тура. Өз элин чындап багып жаткандар башкалар тура көрсө. Ал көрбөгөндү атасы көрүп, күйүп айтып жатат, өлүп баратса да. Өзүнүн күнөөсүн мойнуна алганына аргасыз. Атасынын айтып жаткан ар бир сөзү анын мээсине мык болуп катуу согулган балканын күүсү аркылуу кадалып жаткандай туюлду. Жүрөгү онтоп жатты. Кулагы ар бир сөзүн жаза кетирбей угуп жатты. Сен алардын бардыгына күбөсүң. Жер байлыгың сыртка ташылат. Элдин мээнетинен табылган кызыл акчалар элдин казынасына эмес, бай өлкөлөрдүн менчик банктарына катылат. Аны да көрөсүң. Элиңдин көз жашы көлгө айланат. Ошол көлгө сен чөгөсүң. Дароо чөкпөй азаптанып жатып анан чөгөсүң. Эртеңки көрөр күнүң ушундай болот, деди атасы. Кандай суук сөздөр, коркунучтуу сөздөр. Атасынын ар дайым жагымдуу сөздөрдү угуп келди. Атасынан ар дайым жылуулук, мээрим алып келди. Бул жолу капшыттан соккон суук аркырап дене бойду сенейтип тоңдуруп бараткандай, атасынан мөңгүнүн суугун сезди. Чыйрыгып үшүй баштагандай абалда болду. Ула демиккенин басканы унчукпай калды. Тез-тез дем алып, кыйналып кетти. Кечке жетпейт деп турду саяк ичинен. Мээси чыңалып, башы катуу ооруп чыкты. Атасынын заардуу сөздөрүнө ууга түшкөн эле. Чындык деген таш боор белем, атылган ок жүрөккө кадалган жебе белем. Өлгөн жок, а бирок денеси жансыз. Жаны тозоктун отунда куйкалана баштагандай. Атасы бир кезде көзүн ачты. Саяк селт чочуп кулагын түрүп калды. Кылымдар бою үнү басылбай боздоп,
кошок кошуп эл кайгысын эске салып келаткан энебиз бар. Үнү басылбаганы мындай кайгыны унутпагыла, сабагала жүргүлө дегени. Тыңшачы, эмне деп кошуп жатат, деп алып атасы тыңшап калды. Саяк да атасын ээрчип кулагын делдейтти. Жымжырттыктан башка эч нерсе угулбады. Атасы Саякты карап, бардык күчүн жумшап, ар бир сөзүн кыйналып айтып, сөз ортосунда токтоло калып, эс алып, кошоктун маанисин баласына жеткире баштады. Карайган көлдүн үстүндө карарган өрдөк көрүнөт. Карайган көл көз жашым, карайган өрдөк өз башым деп атат, деп алып абышкан нээси ооп калды. Саяктын көздөрү жашка толуп чыкты. Үнү буулуп, өзү буулуга түштү. Буркурап ыйлап жибергиси келип турду. Ушундай абалда ал мурда бир болгон, көлдө жүргөнүндө. Чырпыкты айылына тушташ жерден өтүкчүгө жолугуп, өзүнүн эбак эле наркокурьер болуп жүргөнүн билгенинде төбө чачы тик туруп, тула бою дүркүрөп жашоодон түңүлгөн. Өтүкчү айткан чындык аны чөгөлөткөн, эрким айтарылган. Бул ирет атасы айткан чындык аны дагы андан да оор эле. Дайыма балам деп сүйлөөчү атасы эртеден бери бир да жолу балам дебеди. Атамдын мага болгон аталык сезиминен айрылып калдымбы деген ой анын жүрөгүнүн үшүнө ала баштады. Атасына ишеништен калгысы келбеди. Бөлмө жымжырт. Тыштан бирөөлөр басып келишпеди. Жакын арада басып жүргөн дагы угулбады. Ээн талаа эрме чөл. Ботодой боздоп, сай сөктү сыздаткан эненин кошогу. Бир кезде атасы кайрадан эсине келди. Көздөрүн ачты. Уулуна карады. Саяк жалтактай берди. Атасында дагы эле кубат бар экен. Же акыркы кубаты го. Үнү мурдагыдан бийигирээк чыкты, жүрөктү түшүрүп. Бир эле адам бүтүндөй калайык журттун башына түшкөн мүшкүл болгону турат. Ал сенсиң. Айт мага, ошого барасыңбы? Жок, болбоду. Ортодо кайрадан жымжырттык өкүм сүрдү. Атасынын чакырайган көздөрүн кайра көргүсү келбеген Саяк башын экинчи көтөрбөдү. Көтөрүүгө эрки жетпеди. Кыйноо ага чыдагыс боло баштады. Көптөн кийин барып көзүнүн алды менен атасын уурдана карады эле, анын көздөрү жумулуу экен. Бүттү окшойт, же уктап калдыбы деген күмөндөр абалда өөдө болуп көпкө кыймылсыз турду. Өлүүсү, тирүүсү билинбейт. Ойгонуп кетпесе экен деген коркунучта Саяк демин ичине катып, арты менен акырын уурданып жыла баштады. Улагага жете бергенде, күтүп жатам деген атасынын үнүн угуп чочугандай кулап кете жаздады. Турган жеринде катып калды. Атасы көзүн ачпады. Саяк тышка качкын болуп качып чыкты. Өңү чүпүрөктөй боп-боз эле, эне кургур тышка күтүп турган экен. Баласын көрүп безеленди. Кантет балам, кой анчалык чочуба. Кудай сактасын, өлө койбос. Карыган адам ошенте берет. Бир аз ооруй калса эле өлчүдөй болуп көрүнө берет. Коркмо тегеренейин, бир аз шорпо шилең ичсе эле туруп кетет. Көрөсүң го? Жок. Атам оңолчудай түрү жок. Мен Жусуп байкемди да, Адылбекти да чакырайын. Байкем 2 күндө келет. Адылбек түнү менен эле учуп келиши мүмкүн. Кыздарың бул жерде, айттың беле? Келип кетип эле жатышат. Апасы балдарын келип карса экен деп турган. Саяктын чакырмак болгонун кубаттап башын икегилеп, мейлиң, атасынын жанында болгону жакшы го. Апа, мен ишиме барып кечке келип калам. Кокус атам издеп калса бул жерде де, кетти дебегин. Макул, айланайын. Кечте кайтып келем. Саяк машинесин көздөй басты эле, энеси шашып калды. Кайда? Чай ич, даяр баары. Келем. Саяк токтолгон жок. Машинасына отурду да жүрүп кетти. Көгүм талаш үзүлөр бекен деп санаа тартып баратты. Өзү парламентте иште болгону менен ою атасында, айылда. Уюлдук телефонун өчүрбөй күткөн. Алдындагы иш кагаздарын кармалаган болот. Айтып жаткан сөздөрдү уккан болот, а бирок мээсине кирбеди.
Депутаттар эмне жөнүндө сөз кылып, эмнеге добуш берип жатышканын да түшүнбөдү. Алар атасы тараптан кабардын болушун күтүп жатты. Ал кабар келген жок. Айылга кайтып келип дарбазанын босогосун аттай бергенде эле атамдын абалы кандай деп сурады Саяк. Мурдагыдай эле. Мени сурадыбы? Сен кеткени көзүнө ача элек, карындаштарың келишти, деди апасы. Үй ичин иреттеп жатышат. Туура кылышат, камылгасын көрө берели. Үйдөгүлөр алдыртадан камына башташты. Чалдын ичер суусу бүтүп баратканын айтпаса да көрүнүп турду. Чыдамы кеткен Саяк бир ордунда тура албады. Билип турду. Тиги жерде үйдө атасы аны күтүп жатат. Балам келип жообун берет деп өлбөй күтүп жатат. Үстүнө кирип бара албады. Жообу жок эле. Ал бир эле нерсени, атасынын о дүйнөгө жүрүп кетишин чыдамсыздык менен күтүүдө. Короодо аркы терки басып жүрдү. Үйдөгүлөрдүн улам бири жанына келишип бирдеме дешет. Аларга бирдеме деп жооп бергенси, көзүнө эч нерсе көрүнбөйт. Кулагына эч нерсе угулбайт. Мээси иштебей, башы маң. Мен мечитте болом деп алып короодон чыгып кетти. Бул кезде ал үйлөрүнө тегиз отуруп, эл үйлөрүнө отуруп, айыл ичи тынчып, асманда жылдыздар жыбырап калган. Капыстан кирип келген Саякты көрүп, Бекназар молдо кучагын жайып утурлай чуркап келди. Саякжан аке, келиңиз, келиңиз. Сизди көргөнүмө мен бактылуумун, кызматыңызга даярмын. Молдоке, деп Саяк аны акырын токтотту. Мени жалгыз калтыр. Мен бак ичинде болом, жалгыз. Алагды кылбайсың, керек болсоң өзүм кабар берем. Мага эч ким тоскоол болбосун. Куп болот, айтканыңыздай болот, түшүндүм, деп алып Бекназар молдо кайтып кетти. Саяк бак ичинде короодо эч максатсыз тентиреп басып жүрдү. Күтүп атам деген атасынын үнү угулгансыды. Билем, деп жиберди коркконунан. Саяктын аргасы түгөндү. Атасы айткандардын бардыгы ачуу чындык эле. Саяк ошол чындыктан өлө коркту. Аны эстегенден коркчу. Оюна капыстан келе калганда заманасы куурулуп, денеси дүркүрөп кетээр эле. Саякты алагды кылган элдин алкоосу, мактоо сөздөрү, маэстронун буйруктарын аткарууга кеткен аракеттери. Мына ушулар гана аны ой санаадан, коркуу сезиминен алыстатып, иш менен алып буруштуруп келди. Ал дайым минтип жашоого болбостугун билип турса да, туңгуюкка келип камалган тагдырына моюн сунуп, көрө жатам менен жашап калган. Атасынын бүгүнкү сурагынан кийин Саяктын ички дүйнөсү астын үстүн түштү да калды. Атам туура айтат. Талаш жок. Атамдыкы туура, деди көйрөп. Мен жаңылыштык кетирдим. Мен башында эле өтүкчү мени бир боорундай көрүп акча карматып жүргөндө эле жаңылгам. Анын куулугун туюу сезимимдин тээ түкпүрүндө шектенгендей болгом. Бирок аны мен жок андай эмес, өтүкчү жакшы адам, чын ниети менен мага жардам берип жүрөт деп өзүмдөн өзүм алыс кубалап, атам айткандай, өтүкчүнү өз тууганымдай көрүп, ошондой болгонун самагам. Кийин кимдин ким экенин анык түшүнгөн чагымда алардан кол үзгөн чечкиндүүлүккө бара албадым. Коркоктук кылдым. Атам ошол чечкиндүү кадамды менден күтүп жатат. Ажал атамды күтүп, атам мени күтүп. А мен эмнени күтүп жатам? Ачуу ыза сезимине чыдай албай ал эчкирип ыйлап жиберди. Мен акмак, атамдын тезирээк өлгөнүн күтүп, уурудан бетер үй жакты кылчактай карап жашырынып олтурам. Бет жок сенде, Саяк, деп алып өксүп ыйлады. Өзүнөн кордонду, эрксиздигине, алсыздыгына, коркоктугуна арданды. Өлкөсүн башкарып отурушкан бийлик башындагылардын өзгерт башын өз элинен жогору койгон. Байлык дегенде бардыгын, жерин, мүлкүн, суусун, бийлик орундарын акчага карматып жиберген ач көз айбандыктарына арданды. Аларга ишенич жок эле. Ошондуктан ар ким өз гана башын ойлоп калган заман. Ким бай? Ошол азамат. Кимде акча көп? Бийлик ошондо. Ал акылдуу, ал кадырлуу. Замандын чындыгы ушул. Атасынын айтканы келе калды. Сени куурчактай жазап түзөп, ажоо тактыга отургузуп коюшат да,
мамлекетти, элди өздөрү башкарышат. Элестете калып саяктын денеси дүр этти. Маэстронун колунан келет ал. Анда миллиондор, балким миллиардтар бар. Сатып алат. Бүт бийлик башындагыларды эч кыйналбай туруп сатып алат. Эң коркунучтуусу биздикилер сатылат. Акчаны көргөндө ар намысты, манас атасын, ата журттун ыйыктыгын, кыргыз экенин унутуп коюшат. Чындык, бул чындык. Алардын ичинде сен да барсың деген атасынын үнү укту. Селт чочуп баш көтөрдү. Эки жагын элеңдей каранды. Арыда бирөөнүн караана жылт берип жашырынгандай болду. Ал Бекназар молдонун сөөлөкөтү эле. Алыстан акмалап байкоо салып, кара көлөкөдө жашырынып саяктан көзүн албай, бирде жакындап, бирде алыстап, айланчыктап жүрүп саяктын ыйын кулагы чалганда үрөйү учуп бир жамандык болоорун туюп жакасын кармады. О, Кудай сакта деп жатты бак түбүндө бүрүшүп отуруп. Саяк эсин жыйды. Алардын ичинде сен да барсың деген атасынын бүтүмү тебеленип калган намысын ойготту. Көз жашын сүртүнүп башын бийик көтөрдү. Чыйралды. Терге чөмүлүп калганын ошондо сезди. Баг ичинде агып жаткан тоонун тунук суусуна басып келип, көкүрөгүнө чейин башын муздак сууга матырып, азга кармап турду. Анан башын шак көтөрүп өкүлөп акылап, колу менен чачтарын сүргүлөп көзү умачтай ачылды. Жаандан кийинки жашыл таладай тазара түшкөнсүдү. Көңүлү сергиди. Эми саяктын атасына берер жообу бар эле. Үйгө бардыгы чогулушту. Германиядан Жусуп, Москвадан Адылбек, кыздары, күйөө балдары, небереси Керимбек болушуп атасынын үстүнө киришти. Терезеден күн жаркырап, ула абышка бул күнү башын көтөрүп тыңып калыптыр. Таң калыштуусу. Көздөрү тирилип, жүзүнө нур кайтып келгендей. Түгүл жарым чыны жаш сорпо ичти, айранга тыкталган. Улуу Жусуп атасынын колун кысып, көңүлүн жубатып, жакшы кеп баштады. Ата, жата бербей өйдө турбайсызбы? Эски журтту, жайлоо менен кыштоолорду сагындым. Атка минели, кыдыралы, тоонун булагынан ичели, улар үнүн угалы. Ула абышка жылмайып, алсыз колу менен уулунун жылуу алаканын кыскан болду. Анысы кубаттаганы. Мени да кошуп алыңыз, ата, деди Адылбек. Мен ат кошчуңар болоюн, деди Керимбек. Биз ашпозчулар бололу, деди күйөө бала. Баары күлүп, үй ичи бакытка толо түштү. Жусуптун артында саяк отурган. Ал кечегидей жер карабай, башын бийик көтөрүп, атасынын жүзүн жарык кылгысы келгени көрүнүп турду. Анын атасы да сезди. Экөөнүн көздөрү кездеше түштү. Атасы аны карап туруп, мен күтүп атам, деди чарчаңкы үнү менен. Тегеректе отургандар атабыз ажалды күтүп жатканын турбайбы деген ойдо калышты. Жүрөктөрү сыздашты. Күтүп атамдын аныгын саяк гана билет. Ал ордунан тура калды. Ата, мен азыр, жообу болот, азыр ата, азыр, деп алып тышка шашылды. Машинесине олтуруп жөнөп кетти. Чоң жолго чыгаары менен газды басты. Жебедей сызып ок болуп учуп баратты. Жол боюнда бак дарактар, үйлөр айлан көчөк, чимирик, шамал ышкырды, боздоду, улуду. Көргөндөрү токтой калышып түңүлүп турушту. Саяктын акылы туп-тунук эле. Ал атасына жооп бергенге шашылып баратты. Мобилдик байланышын кулагына тосту. Маэстро, сөзүм бар, жолугушалы. Макул, качан? 1 сааттан кийин. Болот, байтик дөбөнүн жонунан күтөйүн. Рахмат, макулдаштык. Саяк айткан убактысынан эрте келди. Портфелинде жаткан пистолетин колуна алып, дүрмөтүн текшерип, оңтойлуу чөнтөгүнө салды. Машинесинен сыртка чыгып, таза абадан кере дем алып, айланасына суктана карады. Жашоо, кандай рахаттуусуң, деди көпкө кучак жайып. Айлана тынч эле, ээн эле. Сары өзөндүн асманы чаңкайып, ачык эле. Аргай жеринде гана барпайган аппак булуттар.
Кол сунсаң жетчүдөй жерде ак чокулуу ала тоо. Андан төмөндө ала арча. Аны этектей жашыл кымкап жамынып чалкалап, чоң таштын бөксө тоолору. 5 күнгөй алардан бөлүнүп өзгөчөлөнгөн байтиктин боз бөлтөгү. Бут алдында алаканыңда Ордо кент Бишкек. Жыл өткөн сайын кеңейип, 4 тарапка керилип өсүп барат. Көрүктөнүп, сулууланып жашарып келет. Саяктын кыялы ишке ашкан жер, принц Муса болгон жер, элге таанылган жер. Анан да өмүрү бүткөн жер, деп койду Саяк күрсүнүп. Кыядан маэстронун кара машинасы көрүндү. Саяк камдуу турду. Кара машина жайлоодон түшкөн ылгый семиз букадай чайып алып кээде тоңкочуктап, жолдун өңгүл-дөңгүлүн аттап-уттап жакындагандан жакындап келет. Жазылыгы бир учак келген даңкайган дөңгөлөктөрү барпайып, өскөн калың шыбактары жапырылып, тепсеп, артына жайылган тасмадай из калтырып, Саяктын тушуна туура тарта келип токтоду. Эшиктери ачылып, күрсүйгөн жан сакчы жигиттер тышка чыгышып, туш тарапты карай башташты. Саяк утурлай басты. Маэстро көрүндү. Ал жылмайып Саякка колун сунду. Сайхан Баатыр, чакырыпсыз, алдыңызга келип турубуз. Мен сизге атамдын шайлоого карата добушун алып келдим. Кандай? Момундай. Саяк аны пистолети менен баш талаштыра басып алды. Маэстро чалкасынан кетти. Күтүлбөгөн тарса-турса жан сакчылар чочуганынан бүргүдөй секиришти. Сулап жаткан маэстрону өлдүбү дегендей шектүү карап, өлбөсө дагы 2-3 ирет ачуудай камдап турган Саякты көрүшүп, айран таң ооздору ачылып, анан эстерине келишип ага ок жаадырышты. Саяк чалкалай түшүп, кайра түзөлдү. Кылчайып айылы көкдөбө тарапты, жооп күтүп жаткан атасы жакты карады. Ошол калыбында бир азга былк этпей турду да анан жер кучактап сулады. Кемпири абышкасынын жанында жаздыгын түзөп жаткан. Уланын шыбыры угулду. Туура кылды. Ия, кемпири түшүнбөй калды. Абышкасынын жүзүнө үңүлдү. Көңүлү жайлангандай, денесин жазып, карыя созула түштү. Аягы